Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Мадумаров соттун чечимине арызданган жок, ал абактан бошотулат. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров 1-май райондук сотунун өкүмүнө даттанып, андан жогорку инстанцияга Бишкек шаардык сотуна кайрылган жок. Бул тууралуу маалыматты жактоочусу Юлия Богданова ырастады. Анын айтымында бул эл өкүлүнүн чечими. Анын каалоосу башка комментарий бере албайм. Мыйзам боюнча бүгүн эртең абактан бошотулушу керек дейт жактоочу. Белгилей кетсек, 26 мартта Бишкектин 1-май райондук соту Мадумаровду өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык жана бийликтен аша чабуу айыбы менен күнөөлүү деп тапты. Бирок кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткендиктен ага жаза берилген жок. Мадумаров андан ары даттанбай, соттун өкүмүнө макул болсо, ал депутаттык мандатынан айрылат. Саясатчы 2023 жылдын сентябрь айында кармалган. Булак Назар Ньюс KG. Акылбек Жапаров бийлик мафиянын лидерлерин жеңди деп билдирди. Кыргызстандын бийлиги коррупциянын тамырын кыркып, мафиянын лидерлерин жеңди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 25 апрелде өкмөттүн жыйынында билдирди. Ал мунун өбөлгөсү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү болгонун белгиледи. Бардык тармактар боюнча тазалоо жүрүп жатат. Акыркы жылдары дүйнөлүк басылмалар Кыргызстандын бажы тармагындагы мафия тууралуу жазып калышкан. Ошондон кийин АКШ эл аралык издөө салып, федералдык иликтөө кызматы алардын башына акча сайган. Өлкөнүн азыркы бийлиги уюшкан кылмыштуулукту жеңе алды деген Акылбек Жапаров ким тууралуу айтып жатканын ачыктаган жок. 2019-2020 жылдары Азаттык өнөктөштөрү ОСР жана Клоп менен бирге Кыргызстандын бажы тармагындагы коррупциялык схемалар тууралуу иликтөөлөр сериясын чыгарган. Анда бажы кызматтын ошол кездеги төрагасынын орун басары Райымбек Матраимовдун аты аталган. 2020 жылы декабрда АКШ өкмөтү Матраимовду кара тизмеге киргизген. 2020 жылы АКШ бийлиги Кыргызстандагы Крем-Төбөл Атыкан Камчы Көлбаевка эл аралык кылмыш дүйнөсүнүн мүчөсү катары издөө жарыялап, анын кайсыл жерде жүргөнүн маалымдаган тараптарга $1 миллион сыйакы жарыялаган. 2021 жылы сыйакы $5 миллион көбөйтүлгөн. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев былтыр ноябрда Райымбек Матраимовду жана былтыр октябрда өлтүрүлгөн Крем-Төбөл Камчы Көлбаевду өлкөдө мафия түзгөн деп айыптаган. Булак Азаттык. Орусиянын министри Кыргызстанга ыраазычылык билдирди. Орусиянын суу апатынан жабыркаган Оренбург облусуна президенттин тапшырмасы менен 350 тонна гуманитардык жардам жөнөтүлгөн. Буга байланыштуу Орусиянын жарандык коргонуу, өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу министри Александр Куренков Кыргызстандын элине жана кыргыз бийлигине ыраазычылык билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Куренков Кыргызстандын атынан гуманитардык жардамды жеткирген өзгөчө кырдаалдар министрлигинин полковник Алмазбек Асанов жетектеген кызматкерлери менен жолукту. Белгилей кетсек, жалпы 20 унага жүктөлгөн гуманитардык жардам. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бир бөлүгү облустун Илек айылына, экинчи бөлүгү Оренбург шаарына бөлүштүрүлгөн. Булак Супер KG. Бишкектеги дүкөндө аялды уртукмок алганга шектүү кармалды.
Кече 24 апрелде социалдык тармактарда эркек кишинин дүкөндө аялды уруп согуп жаткан видео тараган болчу. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы бейбаштыкка шектүү кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык 24 апрелде милицияга жаран арыз менен кайрылып, белгисиз жаранга чара көрүүнү суранган. Арызында Борбордогу 6-Кечи районундагы дүкөндөрдүн биринде белгисиз жаран денесине эч себепсиз залал келтирип качып кеткенин айткан. Аталган факты бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 1968 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Булак Супер KG. Кыргызстан Азербайжанга бийлик катары мектеп куруп берет. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Илхам Алиев бүгүн 25 апрелде Кыдырлы айылында болочок орто мектептин пайдубалына мезгил кутусун, капсуланы салуу аземине катышты. Мектеп Азербайжан элине, Кыргызстан элинин белеги катары курулат. Салтанат мамлекет башчыларына кыргыз жана азербайжан тилдеринде төкмө акындардын салам айтуусу менен башталды. Андан кийин президенттер мектептин курулуш долбоору менен таанышып, келечек муундарга жазган каттарга кол коюп, аны мезгил кутусуна салышты. Президенттер келечектеги мектептин пайдубалына капсулаларды түшүрүшүп, андан кийин атайын сигнал баскычтарды басып, курулуш иштерин баштап беришти. 2 кабаттуу мектеп 22 окуу кабинетине ылайыкталган. Окуу жайда спорттук жана жыйындар залдары, китепкана, лабораториялар, ошондой эле информатика жана баштапкы аскердик даярдык кабинеттери болот. Мектептин аймагында спорт аянтчасы, эс алуу жайы жана откана курулат. Кыргыз жана казак мушкерлери мейманканада мушташып кетишти. Коңшу казакстандык мушкер Анаурбек Бекембетов кыргыз мушкери Марсель Нурланбеков менен беттештин алдында жаңжалаша кетти. 38 жаштагы казакстандык мушкер социалдык тармактардагы өзеки жаңжалдан кийин атаңдашы жайгашкан мейманканага келген. Тактап айтканда, Бекембетов Нурланбековду коркок деп айыптап, кыргыз мушкери мушташуудан качып жатканын билдирген. Өз кезегинде 26 жаштагы кыргыз мушкери атаңдашы көп сүйлөп жатканын айтып, аны мейманканага сүйлөшүүгө чакырган. Мейманканага барган соң казак мушкери менен кыргыз мушкери жаңжалдаша кетишкен. Эки мушкер эртең 26 апрелде Алматыда өтө турган Найза 59 турниринде беттешет. Булак Супер KG.